бүгін ушул мини газонубуздун ачылышындамыз. Генералыбыз Камчыбек Ташевич Кыдыршаевич келип ачып берди. Анан мынау Кызыл Сеңир айылынын ушу жаштар кубогу жылда улана турган кылып, жылда ушулай кайсы күнгө коюп бир жаштардын кубогун уюштурайлы деп жаштар уюштуруп атабыз. Ошобой эми мынау ачылышка бүгүн коноктор келди, аксакалдар келди. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Амирбек Алмазбекке сөз берсек, а? Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ушу спорт иш-чарага катышкан спортсмендер. Биринчиден баштан айтып коеюн, бул спорттук иш-чара ушу Кызыл Сеңир айыл жашоочулары уюштуруп атат. Бул жерде эч кандай саясат жок, агитация да жок да. Башынан айтып коеюн деген бул жер. Эми биринчиден ушу спорт футболдук иш-чарабыздын ушул айылга куруп калышыга өзүңөр баарыңыздар билесиздер. Биздин кабинебиздин биринчи орун басары Камчыбек Кыдыршаевич келгенде ушу айылдын тургун Раштеке суранып, ушу биздин өкмөттүн эң чоң айыл, бизде футбол боюнча жок деп сураганда Камчыбек Кыдыршаевич өзү кетебиз деп айтпай буагын деп туруп берди да. Бул спорт аянтчанын бардык сметасы 3617 мыңга болгон. Бул футбол федерациясынан курулду. Алыркы убакта биздин айыл өкмөтү балансына көрсөтүлдү. Бул жака бул спорт аянтчага айыл өкмөт өзү жооптер. Эми сиздерге ушу спорт айылыңызда куттуу болсун. Биздин ушу жаштарыбыз, спортсмендерибиз ушул спорт айылында ойноп, футбол үйрөнүп, айыл өкмөтүнө сыртка чыгып, бир жакшы ийгиликтерге жетишкенин Алла насип кылсын. Кайрадан ушу жакшы жерлерде жакшы убакыттар өткөрүшүңөрдү Алла насип кылсын. Баарыңыздарга ушу спорт айылында куттуу болсун. Өз болуңуздар. Рахмат. Сөздү ушул айыл кеңештин айыл өкмөтүнүн төрагасы Кубанычек келген. Assalamu alaikum. Жаштар жамааты мына жакшы ниет кылса секин бардыгы болот экен. Бул да жакшы ниеттен болду да. Ниет кылып бизде дагы ушу газон болсо экен, жакшы нерсе болсо экен деп ниет кылып жүргөнбүз. Буга келип мына Раштеке себепкер болуп ошол жерде батынып сүйлөп дегендей. Урматтуу Кыдыршаевич ошол жерде ишиңме сөз бербей, мындай кыскараак кылайлы, мындай кылайлы дегенде дагы Раштеке рахмат айтышыбыз керек. Эми айтпай койсок болбойт. Суранып отуруп, ушул Кызыл эң чоң айыл, бизде ушундай нерсе жок эле деп сураган үчүн ушул себептен болуп калды. Бул да Кудайдан бизге болгон белек болду. Биз дагы ошол кишилерге рахмат, Раштекеге рахмат. Анан негизи эле ушул жерде биз ушул территория спорттук иш-чаралар ушул дем ала турган жер болсун деп ниет кылганбыз. Анан мына айтып кетишибиз керек, аркадагы спорт зал дагы силер үчүн, жаштар үчүн курулган да. Шуну убагында дагы себебин мен айтайын дегеним, ушунда пайдаланыш керек. Убагында ошол Надыр ошол мезгилде дагы депутат эле. Ушулар баш болгон команда аракет кылган. Айыл өкмөттүн бюджетинен бүткөн. Ошол депутаттар эмне кылып койду эле, көчөгө шагылып төгүлбөдү, тротуар болбоду дегенде ушул акчанын баардыгы ушага кеткен 2 жылчы. Шуну дагы пайдалангыла жакшылапчы. Эми ушундай жакшы ниет кылып жүрөйлү. Жакшы ниет кылсак дагы ушул жер сонун жерге айланат. Силерге ийгилик, бүгүнкү спорттук иш-чара ынтымакта болуп, урушпай талашпай, күчтүүлөр алдыга чыксын. Экинчиси, айыл өкмөтүбүз жөнүндө дагы бир оз айтып коюшубуз керек. Алмаз дагы аракеттенип, ушул өнүп өссүн деп күнү-түнү иштеп атат. Көрүп атасыңар да? Мына айылыбызга бейбечараларга үй салынды, башка болду. Аябай азыр айыл өкмөт болуп иштешти. Сын пикир айтышты, оңой да. Ошон үчүн жакшы ниет кылып, жакшы ниет элибиз айтат, жарымырс дейт. Ошон үчүн жакшы ниет кылып, жакшы болсун, айыл өкмөтүбүз өнүксүн деп ниет кылыңыздар баарыңыздар. Жаштардын тилегин берет дейт. Эмки немеге